Башка эл аралык уюмдарды айтпаганда кыргыз-орус мамилеси Евразиялык экономикалык биримдикке кирүү менен эки өлкө ортосундагы алаканы жаңы баскычка көтөрдү. Бул багытта экономикалык байланыш күчөп, өлкөлөр ортосундагы товар алмашуу жогорулады. Ал арада Евразиялык экономикалык биримдик айыл чарба тармагынын жандануусуна таасир этти. Өлкө аймагында өндүрүлгөн азык-түлүк, эт, мөмө жемиштен тарта товардын башка түрлөрүндө сыртка экспорттоо менен ири базарларга чыгуу мүмкүнчүлүгү жаралды. Кыргыз-орус мамилеси стратегиялык кызматташтык жана өнөктөштүк мүнөзгө ээ болгондуктан эки өлкө КМШ, ЕАЭП, ЖКК жана ШКУ сыяктуу аймактык эл аралык уюмдар менен кызматташат. Ошондой эле парламенттер аралык байланыштар ар тараптуу багытта өнүгүп жатат. Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы байланыштар эң жогорку деңгээлде деп бир сөз менен айтса болот. Негизинен бунун эгерде чечмелей турган болсок, азыркы күндөгү эки өлкөнүн ортосундагы экономикалык, саясий, анан маданий, гуманитардык байланыштар күн санап өсүүнүн жана кеңейүүнүн жолунда баратат. Бүгүнкү күндө бизде саясий деңгээлде эч кандай түшүнбөстүк же бир күмөн саноо деген жок. Бул жагынан алганда биздин ортобуздагы саясий байланыштар жогорку деңгээлде болуп көрбөгөндөй деңгээлде деп айтсак болот. Албетте Кыргызстандын өнөр жай өндүрүшү айыл чарба тармагы инвестициясыз бутуна туруусу кыйын. Ал эми Орусия Кыргызстанга келген инвесторлор арасында сап башында турат. Алсак өлкө экономикасында Орусиядан келген инвестициянын көлөмү Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондусунун эсебинен көбөйгөнүн байкоого болот. Бул багытта аталган фонд тарабынан жалпысына 1000ге жакын долбоорлорго колдоо көрсөтүлүп, бир катар ири жана орто бизнес жанданды. Кыргызстандын тышкы карызы Орусия менен мөөнөтүнө аягына чейин жетпей эле, мындай айтканда мөөнөтсүз кечирип койгон. Негизи бизде андай карыздар жок болуп атат. 2015 жылдан баштап Кыргыз-Орус инвестициялык фонд иштегенде, тиякта уставдын капиталы 500 миллион АКШ доллар түзүлгөн. Анын тышкары где-то анын ичинен 31 долбоор каржылаган, түз каржылаа тарабынан где-то 650 кичи жана орто чакан ишканалар жалпы 200 миллион долларга кредит алып аны пайдаланып атат. Анан Орусиянын айтканда мындай экономикалык көрсөткүчтөргө караганда ал где-то бизде биринчи түз инвестиция катары берген өлкө болуп атат. Бүгүнкү күндө Орусияда эмгектенип жүргөн кыргызстандыктардын саны 600 миңден ашат. Буга карата ЕАЭПке мүчө болгондон кийин эмгек мигранттарына кошумча укуктар жана мүмкүнчүлүктөр берилген. Поддержки наших мигрантов это то, что биздин мигранттар Россиянын бир бөлүгү болуп калды. Эмгектенип жаткан мигранттарга атайын уруксаттын кереги жок. Жана анын үй бүлө мүчөлөрү 30 сутканын аралыгында каттоого туруудан бошотулган. Мындай артыкчылыктардын негизинде Россиядан Кыргызстанга болгон акча которуулардын көлөмү кыйла өскөн. Андан улам мындай жыйынтык чыгарса болот. Кыргызстан ЕАЭПке киргенден кийин мигранттардын Орусияда жүрүү шарты жана кирешеси жакшырды. Анткени азыр кымбат эмгек патенттерин толтуруунун жана ай сайын акча төлөөнүн кереги жок. Өлкө аймагында иш алып барып жаткан чет өлкөлүк компаниялардын саны боюнча Орусия алдыда турат. Учурда Кыргызстанда 700га жакын россиялык ишкана бар. Кыргызстандын импортко жумшалган акчасынын 1/4 бөлүгү Орусияга кетет. Ал жактан өлкөгө бензин, газ жана металл келет. Газпром өзүнүн ишин баштаганда где-то 2030 жылга чейин алар 100 миллиард рубльга чейин Кыргызстандын газалык инфраструктураны өнүккөнгө жардам берет. Мисалы биздин азыр Кыргызстаныбызга караганда бизде газификациялоо болгондо 22% болуп атат. Анан где-то 2030 жылга чейин 60% чейин газификациялоо болот. Ушу бүгүнкү күнгө караганда Газпром аркылуу Кыргызстанга 35 миллиард рубльге уже пайда келген. Серепчилердин айтуусу боюнча Кыргыз-Орус мамилеси саясий, экономикалык, илимий, техникалык жана маданий, гуманитардык багытта да өнүгүүдө. Ушул жылдын март айында Россиянын президенти Владимир Путиндин мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келүүсү күтүлүүдө. Аталган иш сапар мамлекеттер ортосундагы алаканы жаңы баскычка көтөрөт. Буга карата даярдык иштерин талкуулоо максатында Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров учурда Кыргызстанда расмий иш сапар менен жүрөт. Сүйнөт Агаева, Нурдан Бакыт уулу, Пирамида.